Кече атактуу балбаныбыз Канатбек Бигалиев ээн оздугун карматып, намыс менен спортту таластан эч ким талашпай эле койсун дептир. Өзүңүз менден жакшы билесиз, спортто жеңүү жана жеңилүү болуп келген жана бола берет. Намыс менен спортту туу туткан жигиттерибиз ар бир Кыргызстандын аймактарында бар. Бул жагынан алганда, кыргыздын жигиттерин мактаса болот. Сиз жөнүндө таластыктарга жан тарта берет. Балбандарды бөлөт деген сөздү угуп, бирок дайыма сиз тарапта болуп, Канат байке антпейт, көрө албасты кылбагыла деп болушуп койгонумду кантейин. Көк бөрүнү ар бир аймактын жигиттери ойнойт. Керек болсо өзүңүздү атматыңыз менен бир колдоп тайказанга ыргытып ийчү балбандар бар. Олимпиаданы жеңген балбандарыбыз бар деп өлкө сыймыктанып жүрсө, айткан сөзүңүзгө көпчүлүктүн катарында чынын айтайын, жийиркендим. Көп сөз айтса болот эле, бирок сиздей трайбалисттер сөздөн айлансын, сыйдан айлансын. Байкабай жашырынып жасалма патриот болуп көрүнгөн жаныңыз бул сапар чыныгы өз жүзүңүздү ачып алыптырсыз. Касиеттүү таластын кутун качырып, 800 000 шайлоочунун ишенимине түкүрүп качып кеткен Бабановдон кийинки ырыс кесээр адам сиз болдуңуз. Аман эле болуңуз деп жазган өзүнүн Facebook баракчасына белгилүү журналист Баян Акулова. Бүгүнкү күн мен баса белгилүү айтып кетем, бүгүнкү күн тарых. Бул 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин дагы айтылып кала берчү күн. Бүгүнкү күн мына могу жигиттердин, эр азаматтардын балдары да айтып жүрөт бүгүнкү күндө. Бардыгыңарды куттуктайм, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн кимдин ким экени билинди. Мен айтар элем, спорт менен намысты Талас областынан эч ким талашпай эле койсун деп. Далаң ушундай ийгиликтин гана үстүндө жүрөм. Ардактуу YouTube көрөрмандары, сиздер да өз пикириңиздерди Канат Бигалиев боюнча жазсаңыздар болот. Анын намыс менен спортту таластыктардан эч ким талашпай эле койсун деген сөзүнө кандай бааңыздарды бересиздер жана ошондой эле сын пикириңиздерди дагы калтырып кетсеңиздер болот.